Ободо ОТРКда подкаст бүгүнкү эпизоддун коногу кыргыз эл артисти, профессор, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Керим Турапов агай, кош келипсиз. Саламатсыздар. Туулган күнүңүз менен чыгармачылык тилейбиз, узак жашаңыз. Ушул биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Сиз тууралуу сүйлөшүүдөн мурда мен акыркы жаңылыктардан сурап кетейин. Сиз эмне менен алексиз бүгүнкү күндө? Эмне жаңылыгыңыз бар? Саламатсыздар дагы бир жолу. Мен 22-нчи жылы театрды тапшырып бергенден бери өзүмчө бир ээн эркин дегендей ушундай жашоодомун азыр. Негизи мындай жашоо мага жакты. Мындай жашоого көндүм. Ошол учурда биздин мамлекеттик чоң симфониялык Асанкан Жумакматович атындагы оркестр бар. Солист болуп келгенмин. Бул которулуп келгендин да себеби бар. Учкай айта турган болсом, 84 жылдын аягы, 85 жылдын башында ушул оркестрга Асанкан Жумакматович мени алып келген болчу. Ал учурда окуйт элем, студент болчумун. Ошол күндөн баштап ошол оркестрден алыстаган жокмун. Менин өзүмүн бир эң жакын ушундай бир коллективим катары сезем. Сонун. Мына сиз 70-нчи жылдары окугансыз, Ош училищеси, музыкалык училищесинде. 77-нчи жылы. 77-нчи жылы. Мына ошол мезгилде сизди музыкага шыктандырган бир себептерди билгим келип, ошол сиздин балалыгыңызда кандай ошол эмнелер таасир этти экен деп ойлойм да. Сиз музыкага жакын белеңиз, мектепте өспүрүм кезиңизде. Өзү турмушта баягы кызык бурчулар болот экен да. Балким жараткан маңдайга жазып койгон бир жол бардыр, тагдыр бардыр. Негизи мен 8-ди бүткөнүндө 74-нчи жылы Оштогу куруучулук техникум бар эле, строительный техникум деп коет. Мен ошого тапшыргам. Кулап калып, кайра анан ошол айылга барып 9-10 улаттым. 10-ду бүтүп келгенден болсо Оштогу баягы педагогикалык институт ушундай кыйын күркүрөп өсүп өнүгүп турган учур болчу. Ошонун музфагына тапшырып өтпөй калгам. Анан бир жыл ар кайсы жерлерде иштеп, ошентип анан кийин ошол 77-нчи жылы Оштогу музыкалык атайын окуу жайы бар. Өтө күчтүү учур болчу ал учурда. Ошого тапшырып, анан ошол вокал деп ага дагы кокусунан келип тапшырганмын. Анткени мен комузга өткөн болчумун. Анан мугалимдер угуп көрүп, мени бир Денисова деген эжекем бар эле, ошол биздин Бүбү Сайра Бейшеналиева атындагы искусство институтун бүтүп барган экен. Аябай жакшы ырчы, оперный ырчы болчу. Анан ошол эжеке угуп калып, мени ошол өзүнүн классына которуп, ошентип анан мен күтпөгөн, мен бир максат койбогон, ушундай бир жаңы бир жолго түшкөнмүн. Ошол жол менен бүгүнкү күнгө чейин жүрүп отурам. Азыр сиздин атыңызды укканда эле биринчиден ошол туулган жерге сагынуу, анан айылга кат деген ырларды эстешет да. Мен дагы ошондой, менде да ошондой сезимдер болот. Ошол Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган, ырдын ушундай эле обон ыргактарыны жаратып, анан эң бир мындай адамдардын жүрөгүнө жеткире аткарган ырчы катары тааныйм, өзүмдүн жеке пикиримде дагы. Анан бул ыр бүгүнкү күндө да өтө актуалдуу, эч качан актуалдуулугу кетпейт да. Мисалы азыр мурда үйлөрүн таштап Бишкекке келсе, азыр башка мамлекеттерге барып жашап, убактылуу же түбөлүкпү жашап, анан калпыстан ошол стриминг программалардан угуп калса, көздөрүнө жаш тегеренип угуп комментарий калтыргандарды көп окуп жүрөбүз.
әлем ақ тілектен салған еле арбағын ұмытқылып қойма бола. Күндердің бірінде айылға барып қалдым. Бір жолдаш балам машинасымен бардық. Анан барсақ біраз жаңбыр жауып тұрған учур болчу. Барған себебі айылдан анча туугандарыбыз, тааныштарыбыз дегендей көз өтүп кеткендерге кичине Кур'ан окуп бата кылып келейин деп барганмын. Анан бир топ үйлөргө кирдик. Ошол учурда менин үйүмө да кирдик. Менин бала чагымда, бала кезимде ойноп жүргөн учурубуз, досторубуз менен дегендей ошол учурларда үйлөр эми баары эле бир аз өзгөчөлүгү болбосо баары бирдей салынган үйлөр болчу, айылдагычы. Азыркыдай бышкан кирпичтен же болбосо башкадан 2 кабат, 3 кабат деген эмес, бирдей эле бар ушундай короолор, бирок короолору татынакай, алмөрүк дегендей, багдарак дегендей. Ошолордо жүрчүбүз биз. Балдар менен велосипед ойноп, коросунда жүргөн күндөрүбүз, анча-мынча топ ойноп дегендей. Ошол баягы балалыктагы көрүнүштөр да. Ошол үйлөрдүн көпчүлүгү жабылып калыптыр ошондочу. Ошол учурда. Эми азыр Кудайга шүгүр баары кайрылып келишти. Анан кээ бир үйлөрүнө анча-мынча бир эшик терезесин жаап коюптур. Кээ бир үйлөрдө баягы чын айтканда эшектер кирип алыптыр, торпоктор кирип алыптыр, койлор дегендей корголоп да ошондой. Анан ошолорду көрүп бир аз эме болдум. Жүрөгүм оорду. Анан кайра кел айтып, анан дагы мен өз үйүмө кирип жолдун боюнда, анткени ошо биздин үй аркылуу өтөбүз жол. Дагы кайрылып кирдик дагы. Анан дагы үйүмдү бир айланып коюп, жамгыр жаап атат. Баягы эшиктердин баарысынан баягы ылай дегендей жамгыр деме. Ошону менен жолго чыктык. Ошондо бир май айлары болсо керек. Бирок жаратылыш жап-жашыл болуп, ушундай сонун көркүнө чыгып келаткан учур экен. Анан жолдо келатып, ошондо ойлор келди анан. Ой келди. Анан өзүмчө баягындай кыялданып бир ыр жазсамбы дегендей. Анан ошол обону келип калды. Анан ырын жазганга аракет кылдым, бир топ аракет кылдым. Ырын жазганга, бирок жазып да көрдүм. Баягы оюмдагы, көкүрөгүмдөгү айтайын деген нерсе мен чыгара алган жокмун. Мен акын эмесмин да. Бирок сиз ыр да жазгансыз, Баягыдай бир адамдын, угармандын жүрөгүнө, көкүрөгүнө жете турган сөз таба алган жокмун да мен. Значит, мен акындык кудуретим жетпейт дагы. Караметим жок. Мен аны билем. Бирок карабай кээде бирдеме жазып коебуз. Анан ошону менен такыр окшоштура албай жүрдүм. Анан күндөрдүн биринде мен китептерим бар, үйдө ноталарым бар. Көп мындай саргарып кеткен уже, сапсар болуп кагаздар. Анан кичинекей алакандай болгон бир жарым баракка жазган мен тапкам. Айылга кат экен. Авторун деле жазбаптыр. Кийин ойлоп көрсөм, бир 10 чечекебиз мага жазып, ыр жазып, анан ошону ырдап бер деп берген го дейм. Анан нотасы да бар экен. Анан ошо эмне болду? Биринчи, экинчи строчкасын окуганда эле баягы менин көкүрөгүмдөгү айта албай жүргөн, таба албай жүргөн сөздөр. Андан ары кеттим. Демеле өзү да баягы менин ошол айылдагы көргөн нерсем баарысы тең ошол жерде бар экен. Ошону менен эле обонду албетте бир аз өзгөртүүгө туура келди. Ошентип ошол ыр жаралды. Эми кийин ойлоп көрсөм, Надырбек агайдын ыры экен ал. Ал бир 25-30 жыл мурда жазган ыр экен. Ошол ыр, ошол айтылган сөздөр дал ошол бүгүнкү күндөгү актуалдуулукка ээ болуп тур да. Кийин экөөбүз көп сүйлөштүк. Көп баарлашабыз. Азыр дагы телефон менен жолукканда дал ошонун өзүндөй болгон экен. Ошол бир
ата энеси өтүп кеткенден кийин ал киши дагы эми элдер менен жолугушууда да айтып берди го көп эле жолу. То есть экөөбүздүн тагдырыбыз бирдей эле болуп калыптыр да. Тагдыры аныкы, аксакалдыкы ушундай бир көкүрөккө таасир этчү нерсеси итим калып калган дейт. Кийин дагы барсам ошол ит үйдү кайтарып отуруптур дегендей да, бир абдан мындай бир Таржымалы. Ошону менен ошолор жаралды. Анан бир эки кишилерге угузуп көрсөм, вроде жаккан сыяктуу. Анан ошону менен анан жазып анан чыгардык. Айвандай сонун ыр, таржымалда сонун экен. Эми мындай ырлар эми дал ушунун өзүндөй ырлар эмес, ырлар менде көп эле. Маселен 7-жылы шос бизде болгондо, биринчи жолу бизде болгон. Биз аябай катуу даярданганбыз ошондо. Анан ошол обончуларга, мындай бир ыр жазган балдар, кыздарга айтылган бир жакшы, финальный бир жакшы бир ушундай бир бүт катышчылардын коштоосундагы бир ыр жазыш керек. Финальный жаңы ыр жазалы деп. Ошондо мен жибек жолу деген ыр жазганмын. Аябай жакшы хор менен. Мен өзүмө жагат, өзүм купулум аталат. Эми андай ырлар көп эфирге чыга бербейт да, ошого жакшы билинбейт да. Же болбосо Курманжан деген бир жакшынакай ырым бар, өзүмө абдан жагат. Ал деле ырды алып жүрөт татынакай. Анан мен көбүнчө Эсенгул Ибраев агайдын текстери абдан жакчы мага. Ал кишинин онуна дагы бир 2-3 обон жаздым. Жакшы ырлар. Алгачкы ырым ошо элде болсо деп. Азыр көп окурмандар ошол именно ошол элде болсо деген сөзгө абдан көңүл буруп ошол ырды айтып жүрүшөт. Анткени ал дагы бүгүнкү күндүн бир актуалдуулугуна жооп берген ыр экен да. Эчен жыл мурда жазган. О жараткан пендем десең мен эгер, ыйман ыйрып ырайымга келе көр. То есть бул элдин пейили, ниети жөнүндө элдин бир жанагындай дүнүйөгө, акчага, байлыкка берилбестен берилсе берилсин дейт. Элде болсо болсун дейт. Биринчи элде болсун, анан менде болсун. Ушундай бир жакшынакай ырлар бар да. Анан элимдин пейили оңолсун, ниети оңолсун деген ушундай бир ырды жазып кеткен экен. Ошону мен бир 15 жыл мурда, 20 жыл мурда жазгам. Кийин ойлоп көрсөм, ал дагы аябай актуалдуулукка экен да. Сиз опера солисти болуп жүрдүңүз. 90-жылдары мисалы аябай кыйын кезде каякта болдуңуз? Бул эми ошол мезгилдерде жанагындай популярдуу музыкадан айырмаланып кыйла элдин көз жазымында калган багыт да. Баягы сайыс тарагандан кийин ошол аркы замандын муундары деп айталы, бизден улуу муундар 60, 70, 80 жылдары 90 жылга чейин советтик эпоха иштеп эмгектенген чоң улуу таланттарыбыз дегендей. Алар деле ошол кээ кийинки 90 жылдардан кийин өз алдынча болгон усталар деле кыйынчылыктарды көрдү да. Биз деле көрдүк биз деле. Ушундай бир каяка баратабыз, кантишибиз керек, эмне кылышыбыз керек дегендей бир баягы бир туңгуюк бир жол менен эле кетип бараткан күндөрүбүз болду, ошондой болду. Бирок ошол учурда 90 жылдардан 2000 жылдарга чейин менде бир жакшы көрүнүштөр болду да. Аябагандай жакшы көрүнүштөр болду. Эмнегедир менде чакыруулар көп болду ошол учурларда. Ошол эле багы Орустун падышасы Ельцин Борис Николаевич келгенде көп эле айтып эле жүрөм. Дагы деле айтып коеюн. Ошо биз концерт берип, концерттен кийин ошол мени чоң театрга ошол кыйын учурларда иштейсиң, сен ушул чоң театрда иштешиң керек. Большойдо. Да, Большой театрда. Анан сен Кыргызстандын атынан ал жерде иштегениң тескерисинче сыймык болот деп
ошол учурдун президентине да айткан Насирдин Исанович бар болчу пример ал кишиге Медетхан Шеримкулович дегенде ушулардын баарысы чогулуп турган жерде мен чакырып алып концерттен ушундай сөздөр болгон. Ал киши менен абдан көп көчөйүн ушундай сүйлөшүп турдук. Акырында мени алып кетмей болду. Мен макулдук бердим. Анан баягы суроого жооп катары ошол учур кыйын учур болчу. Бирдем болуп мен Москвага барып калдым. Ошол учурларда бир командировка менен анан биз абдан кыйналганбыз. Дүкөндөрдүн баарысы талон менен, тамак аш деле талон менен, бирдем алсаң деле талон менен. Бизге окшогон кара тору кишилерге анча-мынча мындай бир кыйынчылыктар бар болчу да. Мен сезгенмин да. Анан келип ойлонуп жүрсөм, бир күндөрдүн биринде эле Россиянын маданият министринен, Россиянын президентинин тапшырмасы боюнча биз деп ошол сизди ушундай чакырабыз деп чакыруу атайын кагаз келген. Анан министрликте деле мындай болчу ошол учурларда. Анан бир күн чакырып айтып калды, ушундай чакыруу келип тур. Бул да ошол 90-жылдардын башы, 93, 94 жылдар. Ошон менен анан мага бир дурустап кеп кеңеш деле берген эч ким болгон жок. Өзүм болсо ал учурларда эми жаңы эле ушул квартира алганмын мен. Мага квартира беришкен мамлекет. Ошого сүйүнүп, кубанып эле анан эсимдин көңүлүм бар эле ошол үйдө. Неужели ушундай үйүмдү таштап эми аяка кетем? Мага ушундай квартира берип атса, эми үйгө жеткенде деп. Дегендей эми баягындай өтө эле бир патриоттук сезим деп айта албайм. Ошондой бир кыял келет экен да. Ошондой келди. Кандайдыр бир деңгээлде кыял болгандай өз баягы жетекчилеримди же болбосо элимди чанып кетип калган сыяктуу ушундай бир ойлор келет экен да. Биринчиден. Анан экинчиден эми мен уже баягы балалуу үй бүлөлүүбүз. Ошону менен мен ачык эле айттым, жок бара албайм, барбай эле койчу. Өз баягы кыялымда үй жайым бар болсо, мамлекет мага ушундай көңүл буруп атса, мен кетип калам дегенде кыял менен анан мен ошол баш тартканмын ушундай кыйын учурда. Андан кийин 96-жылы жок эле жерде мага Германиядан чакыруу келип калды. Алар менен 1-2 жолу концертке катышкан элем. Ошону менен Германияга барууга туура келди. Ошону менен билетти алып иши кеттим, учуп кеттим. Барып барчу жерден тосуп алышты. Ошону менен бир мага татынакай 3 Мюнхендин прямо борборунан 3 бөлмө квартира беришти. Ичинде рояль коюп койгон. Жумушка чакырды. Мени иштегенге чакырып. Бул 90-жылдын аягы. 90 жок, бул уже 95-96 жылдар. Ушул 3-4 жылдын арасында эле ушундай капыл-тапыл. Азыр ушу биздеги кыйын мезгилдеги сөз болуп атпайбы, мезгил учурунда. Ошол учурларда менде ушундайлар болду да. Анан кеттим. Жолдош балдарым, үй бүлөм, аялым болуп аэропорттон узатышты. Чамаданга тамагыңды майлап жүрөсүң деп чучуктарды жасап берген. Аларды салып алганмын. Анан тияка барсам тим эле тамак аш укмуш. Кечкисин концерттен кийин келип калсам фольга королгон эттер менен ушундай эми Союзга караганда башкача да. Ошондой көрүнүштөр. Анан мен издеп жүргөн бир мен идеал туткан ырчыларымдын запистери толтура. Музыкальный центр дегендей рояль турат. Мага бир концертмейстер жалдап беришти. Болгону бир 4-5 жолу мен концертке катыштым. Анан тил боюнча 4 айлык курска мени жазып, анан ошону менен дальше улап кетебиз деген эме менен кеттик. Анан ушундай бир 15-20 күндөн кийин мен жанагы бөтөн жердеги
үйгө болгон кусалык башталды менде. Балдарым эстейм, иши кылса үйгө кетким келет. Баягы Кыргызстанда, Бишкекте ошол учурларда кыйын учурлар болгон чыны менен. Мейли дейм, мага ошондой эле жашоо керек деп коем өзүмчө. Эми бул баары тең менин тоодо өскөн бала, толук баланын кыялы, толук баланын баягы эң бийик максаты ошондой эле болуп калды да меники. Эгерде мен башынан төрөлгөндө мен четке чыгып ушу иштеп же болбосо ушинтсем деген максат менде болгон эмес да. Меники ошол Фрунзе, Кыргызстан эле болчу. Анан ошону менен 27 күн дегенде анан мен айттым анан. Анткени түнкүсүн уктай албай калдым. Таң атканча жатып чыгам, эртеси анан кичине бир ишип көп, анан аягынтап алсырап ушинтип жүрөсүң. Ошону мен айттым бир күн, анан мен кетейинчи дедим. Мен ооруп калдым десем, оорусаң биз дарылайбыз деп калды. Мени дарыламайт. Деп анан ары бери отуруп анан чынын айттым, мен иштей албайт экенмин дедим. Мен Кыргызстанга кетем. Мен балдарым бар. Ал жерде дагы эл бар. Мен уга турган, мен ошол жакта эле ырдап жүрөйүнчү. Гонорар тиги буларыңардан мен ыраазымын, бербей эле койгула дедим. Мени эптеп эле Франкфурттан учканбыз, кайра ошол жерге келмекмин поезд менен. Поезд менен жеткизип, анан билетти алып койгула, мен ошол жерден учуп кетем, болду, бүттү. Башка эчтеке жок. Десем, анан калгандай болбойт. Таң калышты. Чыдаш керек, жок, чыдабайм дедим, чыдабайм. Деп анан ушинтип келе берген учурум болгон. Мен келсем, чочуп кетишти баарысы тең, эмне болду? Ушундай келе бердим деп. Анан ошол учурда Бишкекте жол, баягы биздин шаардын ичиндеги жолдор тим эле бузулуп кеткен учурлар болчу. Ямалар, ушу өңгүл-дөңгүл, чукур, жамгыр жаагында баягы машинанын дөңгөлөгү түшүп, ушундай чалпылдатып. Анан бир машинам бар эле. Күндөрдүн биринде анан 1-2 күн эс алып алып, анан машинамды айдап чыгып алып көчөгө ушу ямаларды, дөңгөлөктөрүн балчы-балдыр айдап, ошондон рахат алгам. Бул чындык. Ой, эмнеге ямага айдап атасың дейт. Мен ушуну сагындым дейм. Танан жанагы эмнегедир ошол биздин тоолорубуз, биздин тиги буларыбыз дүйнө жүзүндө керемет жерлер бар. Биз баарыбыз айтабыз го, Кыргызстан тим эле керемет. Кыргызстандан өткөн керемет жерлер бар. Жөн кала мен ошол жаратылыштын бир кереметине өзүбүздүн мен ошол арбалып калсам керек. Мен бүгүнкү күнгө чейин жакшы көрөм. 2000-жылы Аскар Акаевич мен айтып калды. Керим, филармонияга келип иште. Деп анан айтып калды. Мен ал учурларда Аскар Акаевич менен көп жерлерге бардым, чын айтсам. Чет мамлекеттерге ал учурларда барганда делегация менен сөзсүз бир баягы маданий музыкалык бир программалар менен барчу, ошол жерге барып концерт коюп, ошолор менен көп жерлерге бардык. Анан ушундай сөз болуп калды. Көрдүң көп жерлерде. Эми биздин маданиятты көтөрүш керек. Анан ачык эле айтты. Мен филармонияга баргандан коркуп да калдым деди. Барган сайын бирдеме болот. Же свет өчүп калат, же микрофон иштебей калат, же дагы бирдеме ушундай бир колуңан келсе кичине көтөрчү, филармонияны оңдочу деп калды. Сырттан келген коноктор менен баргандан да чочуп калдым, коркуп калдым. Дайым ойлонуп турам, качан бирдеме болуп кетет деп дегендей айтты. Анан анда мен айттым, мен деле даяр эмес болчумун, чын айтканда. Мен айттым, жок, корком дедим, бара албайм ал жерге. Десе, жок, барыш керек. Деп отуруп, анан кийин мен ошол жерге келип, 2000-жылдан 10-жылга чейин ошол жерде иштедим. Ошо маданий мекемелер дагы ошол учурларда таптакыр түшүп кеткен болчу. Кыйын учурлар болду, бирок болгон аракетти, болгон күчтү ошо 2000-жылдан 2010-жылга чейин бердим. Болгон аракет күчүмдү, энергиямды бирок жаман эмес, тартип
жагынан деле оңолуп кеттик. Филармония жакшы болуп калды. Өз учурунда баштоо дегендей, тартипти бузгандарды ошол антпегиле дегендей баары акырындык менен көрүүчүлөрдүн багы концертке болгон табитин оңдоо максатында көрүүчүлөрдүн багы өз учурунда келип ушундай бир жакшынакай маданиятты отуруп берүү, ошонун баары тең жакшы жолго түштү деп ойлойм мен. Ошол учурларда жакшы болду. Акыркы мезгилде ушул иш-чараларга көбүрөөк ушундай академиялык опера аткарган адамдарды чакырып калып, ушундай той топурда дагы байкап калып атабыз да. Бул Жакшы көрүнүш. Жакшы көрүнүш. Өзү мен ойлоп калдым да. Негизи мына эл артисти же болбосо ушундай бир чоң наамдарды акырындык менен жоюп салса деле болот. Жоюп эле салса болот. Эл артисти ошо чакырып аткан балдар ушулар эл артисти учурунда. Туурабы? Кубанычтуу нерсе оперный болобу же болбосо жакшы бир эстрадан деле таланттуу, дарамети күчтүү балдарды эл өздөрү тандап, анан чакырып алып атат. Сизди чакырса барасызбы бүгүнкү күндө? Мен чакырса эмес, мен абдан көп чакырышат. Мен абдан көп барам азыр. Мен өз учурунда ошо жогоруда айткандай ошондой көз карашта, ошондой ойдо жүрүп, кээ бир учурларда барып ырдабайынчы, той ырчысы болуп калбайынчы дегендей бир ойлордо жүргөн күндөрүм болгон. Мен аны бүгүнкү күндө мен жаңылган экенмин деп ойлойм аны. Тойдогу эл дагы эл. Сахнадагы, чоң залдагы элдер да ошолор. Баары биригип эл бар. Бизде угарманыбыз ким? Угарманыбыз эл. Мен бүгүнкү күндө ушундай ойдомун. Мени кимис чакырбасын, кайсы жерге чакырбасындар да биринге даармын. Сизди угаткан ырчыларга, өнөрпоздорго, жаш өнөрпоздорго, жаш муун эмне деген кеңеш берет элеңиз? Мен бир эле кеңеш берем. Мен ырчыларды, өнөр адамдарын барын сыйлайм. Мен сыйлоого милдеттүүмүн. Менин коллегаларым алар. Бир гана бир кичинекей бир нерсени айтып койсом бүгүн болот. Бардык ырчылар адамгерчиликтүү болушубуз керек. Бүт баарыбыз адамгерчиликтүү болушубуз керек. Угарманыбызды сыйлашыбыз керек. Угарманыбызды баалашыбыз керек. Ал салам айтса, эки эсе жылмаюу менен саламын кабыл алышыбыз керек. Кайсы бир сураныш болсо, эки эсе баягы ал күткөндөн эки эсе көбүрөөк кайтарып беришибиз керек. Биздин бактыбыз, биздин көрүп аткан күнүбүз, бүт жашынакай жашообуз эл менен байланыштуу. Сиздин музыкаңыз эс алдыра турган жана ошол эле учурда руханий мындай бир жүрөгүңдү толтура турган деп эсептейм да. Андыктан жакын арада бир кандай бир чыгармачылык кече дейбизби? Элди топтоп мындай бир чыгармачылыгыңыз менен бөлүшөбүз. Пландар барбы? Кандай? Пландар бар. Быйыл юбилейиңиз экен. Мен 10 октябрды филармония мага берип, ошо өткөрүп беребиз деген. Ана кайра өзүм ойлондум. Ошо 16 майды чоттоп турам азыр ошол учурларда. Табияттын эң бир жакшынакай учурлары, ошол учурда эл менен бир жолуксам деген максатым бар. Сизге чоң рахмат, агай. Атайын келип баарлашканыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чоң рахмат. Көрөрман, сиз УТРКда подкасттын кезектеги эпизодун көрдүңүз. Бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эл артисти Керим Турапов болду. Эсен туруңуз.